Мына Кудай буйруса бир канча күндөн кийин, саналуу күндөрдөн кийин курбандык ибадаты менен сыналабыз. Сиз да курбандык кыласыз. Бирок маселе курбандык кылыш эмес экен, кабыл болуш экен. Бул жерде ниет болуш керек экен. Кабыл да курбандык кылды. Кабыл дагы курбандык кылды. Бирок кабыл болбой калды дейт. Ниети туура эмес эле дегендей. Мына ошон үчүн урматтуу бир туугандар, Кудай жолунда жасай турган ар бир ибадатыбызды, намаз, орозо, зекет, ажылык, ошонун катарында курбандык, бул биринчи ниетибизди оңдошубуз керек экен. Ниет эгерде эт болуп кала турган болсо, же эл көрсүн үчүн боло турган болсо, же башка максаттарда болгон болсо, Аллахтын ыраачылыгы көздөлбөсө, анда бул курбандык жөн эле бир эмне болуп калат экен. Мындайча айтканда рыя болуп калат экен. Кудай сактасын, балким кыяматта жүзүбүзгө урула турган курбандык болуп калат. Мына ошон үчүн ниетибизди оңдойлу. Аллахка жакындата турган ибадат Аллахтан алыстатып коюшу мүмкүн экен. Ошон үчүн ушул ибадаттар баары анын катарында курбандык ибадаты бул Аллахтын ыраачылыгы көздөлүш керек. Балким көрүнүштө кичине болуп көрүнгөн нерсе сиздин тагдырыңызды чечип кое турган маселе болуп калышы мүмкүн. Курбандык дегенде биз эмнени ойлойбуз? Курбандык дегенде Курбан айтты ойлойбуз. Аллах Тааланын жылына бир жолу бизге адам, мындайча айтканда адам затына, биз үчүн, мусулмандар үчүн чоң неамат кылып, белек кылып берген Курбан айт майрам келатат. Күткөн жылына бир жолу күткөн майрам келатат. Сиз майрамга даярсызбы? Даярдык кылдыңызбы? Жаңы жыл келатат дегенде бир айлап жаңы жылды эмне кылган тоскон үй бүлөлөр бар. Балдарына майрамды шаан шөкөттү жашаткандар бар. Сиз курбандыкка эмне кылдыңыз? Даярдыңыз кандай? Өзүңүз бир жоктоп көрүңүзчү. Курбандыкка мен даярмынбы? Курбан айт майрамга мен даярмынбы? Курбан айт бул, курбандык бул биринчи айтылган мезгилде кимдир бирөө үчүн бул бир туугандыктын майрамы. Биз илгери кошуналар менен күн сайын баарлашып, чогулушуп, сохбатташып, бар нерсени бир нанды сындырып, бири-бирибизге бөлүшкөн майрам келатат. Азыр жылына бир жолу эмне болуп калдык? Мындайча айтканда байланса байланышабыз же байланышпай калдык дегендей. Бул курбандык бир туугандыктын майрамы. Жок дегенде келиңиздер, эшигиңизди ачыңыз, бир туугандарга, кошуналарга, башкаларга чакырыңыз, бар нерсени бөлүшүңүз. Бул бир туугандыктын майрамы. Колунда барбы, жокпу, чоңбу, кичинеби, айырмасы жок, баарыбызга тегиз майрам дегендей. Курбандык бул ибадат. Бул жөн эле кой союп коюу эмес. Бул Кудай Тааланын бизге буйруган фасалли ли раббика ванхар дейт. Кудай Тааланын буйругу. Курбандык чал дейт. Намаз окуп, артынан курбандык чал дейт. Бул биздин Ханафи мазхабта айт намаз окуп, артынан курбандык чал деген бул важип дейт. Өкүмү важип болгон ибадат. Мына элестетиңиздер, көп жерден сурадык. Фасалли ли раббика ванхар. Ванхар. Кайсы аятта, кайсы сүрө? Билем деп туруп анан ойлоп таппай калабыз. Эң көп колдонгон сүрөбүз Кавсар сүрөсү ооба. Күнүнө балким бир жолу, балким 10 жолу, балким 20 жолу ушул сүрөнү намазга кошуп окуйбуз. Эсептесек балким бир жылда 2000 жолу, балким 4000 жолу, балким андан көп колдонот экенбиз. Фасалли ли раббика ванхар. Намаз окуп артынан курбандык чал деп окуйт экенбиз дагы жылына бир жолу амал кыла турган күн келет экен. Элестетип көрүңүз, 4000 жолу ошол аятты окутат Кудай Таала сизге насип кылып, намазды окуп атасыз, сыртында окуп атасыз, анан бир жолу амал кыла турган күн келет экен, анан ошого амал кылбай өтүп кетсе кандай болот дегендей. Бул бир ибадат. Курбандык биздин мазхабта, Ханафи мазхабта ванхар, курбандык чал деген буйрук бул важип. Важип. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде "Мен важада саатан ва лам юдахи", ким мүмкүнчүлүк таап курбандык чалбаса, мына биз намаз окуган жерге жакындабасын деп атат. Мен жамаатымдан бир адамды жакшы билсем, курбандык чалганга күчү жетет. А бирок 3 күн ичинде курбандык чалбаса, анан "Ой, паланчаба, сиз мындан кийин бул мешитке келбей эле коюңуз" десем катуу тиет, туурабы? Мына ошону пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат бизге. Кимдин мүмкүнчүлүгү болуп,
құрбандық çalбаса, bizim namaz оққан жерімізге, мешітімізге келбесін деген мағына айтты. Бұл деген сөздің мағынасы, бұл құрбандық өкімі важип. Шарты бар адам үшін, мүмкіншілігі бар адам үшін бұл құрбандық ибадаты важип. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жашоосун қараңыз. Үйінде қорасында қойлары бар беле, төйлері бар беле, же башка эмнелери, байлықтары бар беле, бирок құрбандық çalат эле. Bir сапарында Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның bir rivayette 63 töөнү құрбандыққа çalғаны бар. Bir сапарында Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ар бир энебиздин атынан бирден бодо, уй, мындайча айтканда чоң баш құрбандыққа çalғандыгы бар. Siz özünüz bir ойлап көрүңүзчү. Bir жылда өзүңүзгө анан аялыңызга құрбандық çalган жылыңыз болду дегендей. Келиңиздер. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бул хадистен айтайын дегени бул құрбандықтың өкүмүнүн важиптыгын бизге баса белгилеп атат. Дагы bir сапарында Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам bir сахабанын айт намаздан мурун құрбандық çalып койгонун билип, Пайғамбарыбыз эмне дейт? Саллаллаху алейхи вассалам баягы сахаба кайрылып, құрбандық болбой калды деп намаз окугандан кийин, айт намазынан кийин кайрадан кайталаткан, құрбандық кайтадан çalдыткан. Эгерде құрбандық ибадаты сүннөт болгондо, Пайғамбарыбыз ал сахабаны кайрадан құрбандыкты çalдыртпайт эле дегендей.